Айнектей тунук болгон муз үстүндө чимириле бий-бийленип жаткан бул жер алыскы Аксай өрөөнүндөгү Келсуу көлү. Ажайып жайда таланттын тартуулган өспүрүмдөр бул жакта көргөзгөн бийин аткаруу үчүн 1 айга чукул убакыт дайындашкан. Айтымдарында табият кубулушунан пайда болгон муз коньки тебүүгө абдан ыңгайлуу экен. Ал эми андагы кооздук балдарды өзгөчө арбаганын жашырышкан жок. Бул жерге көптөн бери даярданып жүргөнбүз. Бул жерге азыр муз үстүнө бийлейбиз. Мурун келек болчумун бул жака. Биринчи жолу келишим. Кандай экен? Жакшы экен. Түз, тунук, таза. Аба температурасынын төмөндүгүнө, кычкылтектин суюктугуна карабастан аткарылган бул бий Келсуу кышы фестивалынын алкагында уюштурулган. Себеби көл кышкысын бүтүндөй тоңуп, көз жоозун алган кооздукка айланат. Мындан улам жергиликтүүлөр аны кооздугун жалпыга фестиваль аркылуу жайылтууну эп көрүшкөн. Алгачкы ирет уюштурулган бул самалка басымдуу болуп ат башынын тургундары келишкен. Алардын арасында бул ажайып жайды буга чейин көрбөгөндөр да жок эмес. Кыргыз элим айтмакмын, ушу Келсууну көргүлө депчи, анткени кыштын өзүнүн бир керемети бар экен. Мен келип аябай суктанып атам. Мен мындай болот деп ойлогон эмесмин. Келип аябай сөз менен айтып түгөтө албай атам. Жаратылышыбыздын ошо ат башы жеринин эң кооз жери экен. Жылдын кайсыл мезгили болбосун, өзүнүн кубулуштары менен таңдандырган ажайып жайды көрүүгө бир гана кыргызстандыктар эмес, чет элдиктердин дагы аягы үзүлбөйт. Бирок көл жайгашкан жерге чейинки жол жайкысын саздак болсо, кышкысын кыялаган жол тайгак болуп туйшук жаратат экен. Антсе да акыркы мезгилдерде мындай кемчиликтерди жоюуга карата аракеттер көрүлүп жатыптыр. Быйылдан баштап ушул Келсууну дүйнөлүк ЮНЕСКОнун катарындагы геопаркка айландыруу демилгесин көтөрүп атабыз. Көбүнчөсү акыркы күндөрү Казакстан менен Россиядан көп туристтер келип атат. Эми буюрса бул шартыбызды интернетке ушундай самалыктар жүктөгөндөн кийин буюрса кышкы туризмге чет элдик туристтер көп келет деп ойлойм. Мына ушул Келсуу көлүнө өткөн 2023-жылы сырттан 1112 турист келсе, ички эс алуучулардын саны 2274 түзгөн. Бул көрсөткүчтү дагы көтөрүү багытында чукулда эле бул аймакка байланыш антенналары коюлуптур. Аксай өрөөнүнүн эшиги ачык экендиги, ошондой эле Келсуу акышында да туристтик эс алууну уюштурса болот экендигин биз даңазалап, ошондой эле туристтик саясатты активдештирүүнүн бир максатын койгонбуз. Быйыл Аксай өрөөнүндө жакшы маселе чечилди. Бул Мегаком компаниясы тарабынан станция коюлуп, байланыш маселеси бир топ жеңилдеди. Анда сырткары мына бүгүн райондун бир топ тармак жетекчилери келди. Жол, энергетика, ошондой коммуникация тармагын тейлеген жетекчилер келип, ушул кышкы туризмге дагы болгон шартты түзүүнүн аракетин кылып атабыз. Аймакта кышкы туризмди жандантууга карата көрүлгөн бул аракет быйылкы жылы алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Мындан ары бул фестиваль жыл сайын уюштурулуп, ага чет элдиктерди чакыруу мерчемделүүдө. Мына ушу Келсуунун кызыктары деги эле түгөнүп өтпөйт. Жайкысын ажайып кооз көлү менен элди суктандырса, кышкысын көл чылгый тоңуп, муз каптаган көк музу менен суктандырып келет. Ал эмес көлдүн айланасын курчаган мына ушундай асканын арасындагы үңкүрлөр дагы көпчүлүктүн назарын бурууда. Маселен, мына бул биз турган үңкүр, жайкысын бул үңкүргө келип көрүүгө мүмкүн эмес. Анткени бул жер суу каптап калгандыктан адамдар келе албайт. Ал эми кышында муз болгондуктан келип көрсө болот экен. Эң кызыгы бул үңкүрдүн төбөсүнөн мөңгү суусун агып түшкөнүн көрсөк болот. Эсенбек Сталбек уулу, Норза Аблаев, Атайын замана студиясы үчүн Нарын облусу.